Бул жерде теплицага биз негизинен гүлдөрдүн көчөттөрүн, ошол эле маалда помидор, огурцы, ашкабак жана башка ошо элге керектелүүчү көчөттөрдү өстүрүп чыгарабыз. Эң жакшысы тупурак болуш керек. Тупурак өтө мындай багатый болсо, баягы минералдары жакшы, каттыбаган, ак турпак эмес, өзүбүздүн тоонун кара турпагы болсо, гүлдөр жакшы чыгат, байтүйүп болуп. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Жалал Абад шаарындагы Данакер коомдук бирикмесинин алдында түзүлгөн дал ушул күнөзканага келдик. Бул жерде түрдүү түскөн гүлдөн тарта ар кандай көчөттөр отургузулат. Биздин Данакер коомдук бирикмесинин алдында уюштурулган бир соток жерде теплица. Бул жерде теплицага биз негизинен гүлдөрдүн көчөттөрүн, ошол эле маалда помидор, огурцы, ашкабак жана башка ошо элге керектелүүчү көчөттөрдү өстүрүп чыгарабыз. Ушул күндө азыр биз ошо сатыкка койгонбуз. Шаардыктар жана шаардын коноктору келип, ушу билгендер келип көчөттөрүбүздү алып атат. Данакер коомдук бирикмесинде 6дан ашык адам жумуш орду менен камсыз болгон. Бир келип, бир кетип турушат, ошо кылган эмгегине жараша өтөн айлыктарын алып турушат. Сатылган гүлгө карап. Ал эми ошо гүлдөрүбүз негизинен Голландиядан алынат. Голландский гүлдөр баягындай экинчи жолу урук эмес, оригинал гүлдөр. Гүлүбүздүн качествосу жакшы, эксе адамдардын көрк кошот дегендей эле. Анан эми ошол эле маалда биз гүлдөрүбүздү соседний райондорго, базарларга алып чыкканга аракет кылабыз. Бүгүн выставка болду, выставкага да алып чыктык. Ошо жамгырдын жааганына карабастан, жери кичинекей, аз, бирок ошого карабастан колубуздан келген нерсенин баарын тегишке аракет кылабыз. Чеснокду отургузганбыз, биз кеч күздө отургузуп кайта чыккан пересадка кылабыз. Негизинен өзү ар бир эле өстүрүлүп аткан эмелерди, помидор, огурцы, бадыраңдарды эле уругун эле чачып койбостон, урук кылып көчөт болгондон анан кайта дагы башкалаптан отургузсаң ошончолук качество болот да. Мына чоңоет дагы, жакшы да көчөт болот. Ал эми аркабызда турган, көрүнүп турган эмелерди ошо кеч күздө сайып, кайта пересадка кылганбыз. Азыр эми ошо былтыр көбүрөөк болгон, эми быйыл азыраак эле ошо болушунча жакшы өсүп атат. Андан башка дагы клубника отургуздук. Клубникабыздын көчөтү ошо черный принц деп жакшы көчөт. Биздин күнөзкананын сыртында ичинен өстүрүлүп, кайта сыртка чыккан гүлдөрүбүз. Эми как бул жерде мындайча айтылат экен, родильный дом да. Родильный дом деп коебуз. Бияка биз ошо жаңы жылдын алдында, где-то 17-январда урук себебиз. Сепкенден кийин кайта марттын башында эме болуп калат да, эге баштайбыз. Эми ошо гүлдөрүбүз ошо быйыл мына. Бул алисума, бул тагетис. Бул алисуманын экөө окшош, бирок фиолетовый цвети. Муну шафран деп коет. Муну илгери биз чыны гүл деп койчу элек. А бул жерде болсо 4 кыл герандын сүрөтү бар. Бул деген гадеция, бул петуния, бул бархатцы. Эми бул жерде ошо герандын түрлөрү бар. Герандын эң жакшы касиети бул. Күнөзканын ичинен өсүп чыгат. Ооба, биз буну кеч күздө черенковать этебиз. Мындай салабыз да. Герандын касиети биринчиден кислородду жакшы кабыл алып берет, үйдүн көркүн ачат. Анан бул эч кандай абаны ылгабайт. Эң биринчи гүлдүн эле эң жакшысы тупурак болуш керек. Тупурак өтө мындай багатый болсо, баягы минералдары жакшы, каттыбаган, ак турпак эмес, өзүбүздүн тоонун кара турпагы болсо, гүлдөр жакшы чыгат, байтүйүп болуп. Анан буну биз өстүрүп бүткөндөн кийин негизинен ошо тупуракка урук түшкөн күндөн баштап чыкканга чейин эң негизги особый внимание эмеге? Температура. Биз ал жерге ар бирине градус салып коебуз. Ошо градус 18-ден 25 градуска чейин түшпөш керек да. Если градус түшүп кеткен болсо, баягы өнүп бараткан уруктагы түшүп кетет. Ошон үчүн 25-30 градуска чейин кармашка туура келет да. Анан если катуу кыш болуп калса, кеч чыгат. Анан температура норма кала турган болсо, убагында чыгып берет. Проблемабыз да ошо гүлдү сатканга келгенде. Себеп дегенде гүлдү өстүрүштө эле кыйынчылыкка турбайт да. Жакшы көрөсүң, улам чыккан сайын сүйнөсүң. Анан баарын бирден кулёкко салып гүлдөтүп алгандан кийин
уже биз сата албай калып атабыз. Себеп дегенде конкуренция көп биринчиден. Экинчиден Өзбекстандын жол свободно гүлдү кармабайт, өткөзөт, любой путем алып өтүшөт. Анан алардын гүлдөрү бизге караганда арзан. Себеби биздикинчелик аларда мындай расход жок. Аларда биринчиден жайы дагы, кышы дагы ысык. Анан ысып, анан эрте жазда алып келишет да, анан биздин гүлдөрүбүз гүлдөгүчөктөрдү уже сатып, акчабызды, биздин экономикабызды көтөрүп кетип калышат да. Биринчиден, экинчи мен ушу бийликтегилерге айтат элем да, ошо Өзбекстандын гүлү тууралуу биз бир эле мен эмес, Кыргызстан боюнча кыжалат мындай страдать этишет да. Ысык көл, нарын, биздин перевозной болошактарга чейин барат да. А негизинен Чүй боорундагы Баткен, Исфана, Карамол эмелер, Ош областы, Баткен областындагы мага окшоп гүл сүйгөн гүлчүлөрдүн эң көйгөйлүү маселеси ушул. Себеп дегенде азыр Өзбекстан менен мындай карым катнаш жакшы болгондуктан бар жоктун баары чыгып, гүлдөргө келгенде бизге гүлдү ошо таможнядан өткөзүп атышат да. Өткөзсүн, бирок ошо дагы бизге келип аткан гүлдөрдүн көпчүлүгү пайдап келбеген гүлдөр да. Себептен ортомчулар алып чыгат. Алар биздин гүлдү ошондо 2-10-100 барабар кымбат сатат дагы. Бизге эч кандай подоход да төлөшпөйт, налог да төлөшпөйт, чөнтөгүнө куруп дагы салып алып кетишет.